Махаббат Курсановна, сизге bir суроом бар эле да. Бизде мигранттар, мисалы үчүн Россияда жүргөн мигранттар баягы илгери бир депортация болгондон кийин паспортторду алмаштырышып алган да. Алардын көпчүлүгү ошол учурда бир туура эмес мыйжамсыз маселелер көбөйүп кеткендиги үчүн өкмөт мыйжамга өзгөртүү киргизди, токтом кабыл алды. Азыр бир Кыргыз Республикасынын жараны өзү бул жакта жүрөт. А бирок анын ордуна чет элдик bir жаран паспорт алып алган да. Ал паспорт мыйжамсыз экенин, мисалы үчүн бүгүнкү күндө тергөө аныктап сот аркылуу чечилиш керек. А бирок ал кишинин паспортун өзү жашаган киши форма 1, форма 9 бизде туруп паспорт ала албай атат да. Баягы соттук териштирүүнүн арасынан дачы. Ошондо кандай кылсак болот? Бул токтомго өзгөртүү киргизбесек болбойт. Ал жумушу жок жүрөт. Балдарына пособие ала албай атат. Сиздерге кат жөнөттү, сиздер сотко кайрылгыла дедиңиздер. А соттор болсо биз жарандык маселени карай албай атабыз деп атат да. А бул өзүнүн паспортун ала албай атат да, кандай болуш керек? Кандай түшүнсөк болот? Туура айтасыз, Төрөй Закирович. Бул жерде маселе аябай чоң болуп атат. Азыркы учурда бир 300 адамга чейин барып калды ушундай арыз менен келгендердечи. 15 адам боюнча соттун чечими чыкты. Алар өздөрү жеке кайрылган сотко. Ушу мурунку берилген паспорт бирөөнүн атына признать недействительным депчи. Биз азыр токтомго киргиздик. Проекти турат. Ушу соттун чечими эмес, тергөөчүнүн токтом негизинде ушу бирдиктүү реестрден алмаштырганга уруксат берилет депчи. Өзүңүз билесиз да, бизде жанагы 2016-жылы ай системага киргенден кийин бир дагы даже тамга өзгөртүүгө болбойт да, соттун чечими негизинде пока болмоюнча деп. Жок, Касымов Кенжебек деген жаран. Ноокат районунун Караташ айылында жашаган жаран. Ал өзүнүн паспортун алмаштырууда башка бирөө анын ордуна паспорт алып алса, ал эмне деп кайрылат? Сотко кайрылды. Сот жооп берди. Сиздерге дагы кайрылды. Сиздер сотко кайрылгыла деп атасыздар да. Ал өзүнүн паспортун ала албай атат. Башка бир баягы мыйжам бузган кишинин жарандын мыйжамсыз иштери үчүн да. Ал кантип кайрылат? Ал форма 1 турса, форма 9 турса, ал жерде жашаган кеткен эмес. Бул көбүнчө, Төрөй Закирович, жанагы биздин жарандар, мисалы сиз туура айтып кеттиңиз, депортация болуп, эжесинин сүрөтү менен мисалы сиңдиси алып кеткендер случайлар көбүнчө ушул да, 300 арыздын ичиндечи. Эми ошо биз азыр токтомду киргизип атабыз, тез аранын ичинде өкмөт дагы бизге поручение берди. Токтомго өзгөртүү кирсек, ошо чечимдин негизинде же тергөөчүнүн постановлениясынын негизинде ошо бирдиктүү реестрге уже киргизилип, документ берилсин деген. Ошол кирсе эле биз азыр в массовом порядке документировать кылабыз да. Паспорту жок. Бирок 15 уже есть решение суда, где уголовное дело признать недействительным деп, алар уже паспорт алышты. На 2 неделянын ичинде эле ошондой токтом чыкты. Мен бир мындай окуялар көп экен да. Паспорту жок, жумушка орноша албайт, балдарга пособие ала албайт. 1 жыл болуптур да. Чечип бериңиздерчи, бир жарандардын биз мындай укуктарын коргошубуз керек да. Аларга шарт 10 секунд. Аларга шарт түзүп беришибиз керек да. Ал мыйжамды угуп жүргөн эле жаран башка бир мошенниктин жасаган кадамдарынан мындай зыян тартпаш керек да. Жазып алсаңыз, Касымов деген.